Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аламдардын ээси, жаратуучусу, тарбият кунандасы жана биздин мээримдүү кожобуз, ээбиз Аллах субхану ва таалага өзүнүн табиятына гана ылайык сапатта саламдар айтабыз. Андан соң анын акыйкат пайгамбары, биздин көсөмүз, жолбашчыбыз, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу биздин аял заты аманат аттуу акыл калчоо долбоорубузга үңүлгөн башбаккан туугандар. Бир канча учурдан бери сиздерге мына ушул лекцияларды, тагыраак айтканда, мына ушул биздин кыздарыбыздын, жубайларыбыздын, аялдарыбыздын, энелерибиздин жашоосундагы ар бир маанилүү этапка, ар бир маанилүү көрүнүшкө, кубулушка сиздерди үңүлтүп келе жатабыз. Албетте сиздер буга кайдыгер болгон жоксуздар. Мен ишенем, биздин мына ушул долбоорду, аянтты ким көргөн болсо, бул маселелерге кайдыгер эмес. Демек, бул биздин көздөгөн максатыбыз эле. Бүгүн дагы аялдарыбыздын, келиндерибиздин, жубайларыбыздын, болочок энелерибиздин жашоосундагы дагы бир өтө маанилүү көрүнүш, этап жөнүндө сөз кылабыз. Ал да болсо алгачкы перзент деп аталат. Ошентип, ай күнү толуп, келинибиз көз жарганы калды. Биз күйпөлөктөп, албетте эгер келинибиз колубузда болсо, албетте биз келечек тукумга маани берген насилди, ушундай бир саламат насилди каалаган кайын журт болсок, күйпөлөктөп бир чети сүйүнсөк, бир чети кабатырбыз, тим эле түйшүккө түшүп калган учурубуз. Жакшы түйшүккө түшүп калган учурубуз. Келинди тим эле пепелеп отурарга жер таппай, берерге тамак таппай, тим эле кайнына өзү келин болуп кызмат кылып калган учур. Тилекке каршы мына ушундай бир жагымдуу, ушундай бир уккан кулак сүйүнө турган ушундай көрүнүштөн махрум болгон, ушундан четте калган кайненелер да бар. Келин айдай берет, боюнда бар кезинде. Ушул учурда урган эрлер бар. Какшатып, зарлатып, ыйлатып. Ушул учурда балаңды алдыр деп жаңжал кылгандары толтура. Эми алардын өзүнүн жайына коелу. Биз келинибиз көз жарганы калды. Биз күйпөлөктөп, мына толгоосу бүгүн башталат, эртең башталат деп улам саатты карап, келинди саат карагандай карап калган учурубуз. Айткандай эле күткөн учурда Аллах субхану ва таала ай, күн, саат, минутасын жеткирип, келинибиз толгото баштады. Кайненелер күйпөлөктөп, эки-үчөө кошуна чогулуп, келинди көрпөгө оонатып, караңыздар, көрпөгө оонатып, илгерки ушу биздин ата бабаларыбыздан, энелерибизден калган бир салт дейбизби, же бир жөрөлгө экен. Мунун да өзүнчө бир хикматы, даанышмандыгы бар экен. Баланы жатынга туурулап, анан колдон келсе, дарыканага узатат экенбиз. Төрөт үйүнө узатат экенбиз. Азыр биз угатабыз, үйдө төрөгөн келиндер да көбөйүп калды дейт. Илгери кыргыздар ушу керегени кармап эле, уукту кармап төрөгөн дейт. Ушу андан жатынга да келе турган залака аз болгон дейт. Мен өзүмдүн гана оюм, муну туурап дагы эксперимент кылып жүрбөңүздөр, укканыбыз ушундай. Батыш медицинасы азыр ваннада сууда көз жарса жеңил болот дейт. Анан эң жийиркеничтүүсү, тилекке каршы бүгүн биздин кыргыз уулдарыбыз да ошо ээрчип баратат. Аялынын төрөтүндө аялынын карап туруш модага айланды. Мен үйдө кой кармайм, койдун тууганын карай албайм. Ушунчалык оор көрүнүш го бул эркекке. Эркектин табиятына жат көрүнүш го. Бул эркек чыдабаган, эркектер аялы толготкондо качып кетет өзү негизи. Эркекмин дегени менен аял көтөргөн азапты үнүнө да чыдабайт эркек. Качып кетет. Мына ушундай аябай чоң, мындай бир басым ушу аялдын сөөктөрүнө, аялдын белине берилген ушундай бир чоң нагрузка үнүнөн да эркек көтөрө албай турган акыбалда качып кетет. Аны кирип, аял менен кошо толготуп, аны баланы алар менен атасы колуна алса, экөөсүнүн ортосунда сүйүү пайда болуп, андан ары ымалашып, чогуу жашап кетет имиш. Аялдын өзүнүн табиятына ылайык болгон пардалар бар. Уят пардалары бар. Эр да ал пардадан өтпөй турган учурлар бар. Эр дагы аялдын ошол пардаларынан өтпөй турган учур бар. Андан өтсө аял менен эрдин ортосунда эмне калат? Кайсы сыйыт калат? Бул төрөт учуру. Ошондуктан бул да бизге келечекте бир бале, уятты кетире турган бир өнөкөт көрүнүш катары кирип келатканы бизди тилекке каршы түйшөлтөт. Балабыздын пампарасы жетпесе эскертип коелу, бияка тур, бала сен деле эмес. Биз деле барып карай алабыз. Доктурлар бар, төлөп коебуз. Карап берет, төрөт берет балаңды, бияка тур деп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ата энесин тоботпой баласак болуп кеткен балдар да бар.
Мен esimde biz ata-enebиздин алдында балдарыбызды эркелете алчу эмеспиz уялганыбыздан. Азыр деле ошондойбуз. Ошондуктан бул биздин нарк. Бул нерсени туура түшүнүш керек. Алгачкы перзент көз жашты. Ыңалаган үнүн уктук. Кандай бир бакыт. Анан эмне кылабыз? Албетте сүйүнчүлөп жөнөйбүз. Азыр эми жана сотка деген нерсе чыкты го. Чөнтөк телефондор менен кудагый, тиги бу баардыгына сүйүнчүлөп чыгабыз. Үйдө шаңга бөлөндү. Кичинекей ушу 3,5 килограммдан ашпаган бир перзент, бир мындай бир айтканда макулук биздин үйгө жаңы жашоону алып келет. Ал жаңы жашоо биздин үйдө такыр бир башка кутка. Үйдө буга чейинки калыптанып калган система бузулат. Үйдө нукка түшүп калган бир буюмду берден берге коюп койсоң, ата жаңжал кылса, бала төрөлгөндөн кийин аны алып ыргытып ийсең ата эчтеке дебейт экен да. Ушул туура болду деп эсептеп калат экен. Бул мына ушундай касиетке ээ болгон көрүнүш жаңы перзент. Жаңы муун башталды. Жаңы муун башталды бизден. Буга биз аябай кубанабыз. Келинди чыгарып келдик. Көп өтпөй бешик тою келди. Ат койдук. Азан айттык. Эң негизи биздин келечек муунубуз биринчи кулагына уккан сөзү жаратуучусу болсун деп төрөт үйүнө чейин кирип азан айткан уулдар бар. Катар төрөт үйүндө келиндерди тизип алып азан айтып берген молдокелерибиз бар. Андан ары ушу баланы чыгартып эненин төшүнө койсо, эмчегин таап, бала жашап кетти. Кудай өмүрүн берсин, үйгө чыгарып келдик, тойлорду өткөрдүк. Антип мынткенче эле бала да толула баштады. Алгачкы жылмаюулар башталды. Алгачкы отуруп, өрмөлөп, биресини кармалап, гугулап. Бул кандай бир бактылуу учур? Мына ушул учурда атанын, кайната, кайнананын, тагыраак айтканда балага чоң ата, чоң эненин аткарган ролу кандай болуу керек? Мунугу маселелерди биз ойлонушубуз керек. Албетте илгертен неберени кайнене карайт. Чоң энеси карайт, чоң атасы карайт. Чоң атанын тонуна оронуп чоңойгон балдар бүгүн Кудайга шүгүр. Тилекке каршы шаар деген шаар экен, өзүнө тартып кетип, чоң ата, чоң эненин жытын билбей калган балдар тилекке каршы бүгүн мына ошол чоң бир мээримден ажырагандай. Биз келинибизге, же болбосо кыз берсек кызыбызга, ал көтөрө турган перзент биздики эмес, бизге ал жээн. Мына ушул барып түшкөн тараптын баласы экендигин түшүндүрүшүбүз керек. Мына ошол тарап кандай тарбияласа, ошол тарап кандай таалим берсе, ошол ордукага эп болоорун биз түшүндүрүшүбүз керек. Ал балада биздин укугубуз жок. Мына ошону биз түшүнүшүбүз керек. Ал бизге жээн, жээн келсе, жээнге жараша мамилесин коюп беребиз. Бизге небере болгону менен жээн. Алган тараптыкы ал бала. Баары бир ошол жакты карайт. Ошондуктан кызыбызга ушул нерсени түшүндүрүшүбүз керек. Кызыбыз перзентин кайын журтунан кызганбасын, кайната кайненесинен кызганбасын, баласына болушуп кайненесинин көңүлүн оорутпасын, кайнатасынын назарынан калбасын. Бала сиздердики кандай десеңиздер ошондой деп баланы аларга бериш керек. Баланы эч качан чоң ата менен чоң эне жаман өстүрбөйт. Аларда керек болсо биз билбеген нарк бар. Келечек насилге өтө зор байлык бар. Мына ошону алардан биз алып беришибиз керек колдон келсе. Перзент эки муундун ортосундагы үчүнчү муунга карай кеткен улануу. Жана ал улануу бизден муурдакы муундан башталса бекемирээк болгон турат. Ошондуктан биз алгачкы перзенттин келүүсүнө кандай кубана турган болсок, ата-энебиз ошол перзентти багып бергенине, карап бергенине, кол кабыш кылганына ошондой сүйүнүшүбүз керек. Алгачкы перзент учурунда үйдө өзгөчө мамиле калыптануусу керек. Жана ал мамилелер кийинки перзенттерге да өтүшү керек. Ал мамиле үйдө салтка айланышы керек. Ошондуктан алгачкы перзент кайнене менен кайнатанын, тагыраак айтканда чоң ата менен чоң эненин эң сүймөнчүгү болуп эсептелет.